Çok rahmat. Sizlerge de rahmat. Rahmat. Жасап бергениңиздерге. Турак жайга тиешелүү делген укуктануучу документтик кагаздары толук бүткөрүлүп, колдоруна тийген элеттиктердин сүйүнүчүндө чек жок. Болбосо 30 жылдан бери өз үйүндө квартирант катары жашап келген жарандар өздүгүн тастыктаган документтерди жакындарынын үйүнө катталып, анан алышчу экен. Чоңоюп калган балдарынан тартынган ата-энелер өздөрүнүн турак жайларынын укуктук китептерин даярдоого эми минтип белсенип киришкен. Ар кандай эле сөздөрдү угуп аттык да, ар кимденчи 20 000 кетет, кээ бирөө жок 70 000 кетет, 100 000 доллар кетет деп атышты. Жүрөгүбүз түшүп эле анан баштадык да, эми канча кетсе деле беребиз деп эле баштадык шыгылыпчы. Канча кетсе деле бере берели, эми үйдү кандай оформить этпей эме кылабыз. Кийин деле балдарыбыз эмне дейт деп анан баштадык. Бияка келсек айыл өкмөттөн справка сурады. Айыл өкмөттөн маалымдама сурады да, эми анан ал маалымдаманы алып келдик, бияка биз алып келип бердик. Анан ошол боюнча эле Элеманов Турсунбек Калиевич баштады ишин, баштап бир 8-9 айбы ушундай аралыкта бизге эч кандай 1 сом албастан бүтүрүп берди. Сүйүндүм го бекер эмет ошо документ ошо эме болуп атканда проблема болуп кандай эмет өзүм. Мына буюрса жакында эле паспортубузду бу үйдүн эмесине каттатып кызыма өзүмө паспорт алдык. Жоксо бул дамабайсыз бербейт экен да паспорту. Ошого эметип атканбыз да. Учурда Ак Суу району боюнча жарандык иштер менен кайрылган жергиликтүүлөрдүн саны арбын. Аларга акысыз жардам көрсөтүүдө Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүүчү борбордун жактоочулары иш алып барат. Алардын айтымында союз тараганы колхоз-совхоздор тарабынан берилген үйлөргө ээлик кылуучу укуктук документтерди ала албай жүргөн элеттиктер көп. Андан калса сатып алган турак жайын убагында менчиктештирбей, убакыт өткөрүп жүргөндөрү да карбын. Бекер десе мен деле таң калдым, мен деле ишенбей азыр деле деметип акчасын төлөп берем, бүтүрүп мына 2 ноябрда соттун чечими чыкты. Кудай буйрса госрегистрим калды. Мен тарапка үйдүн ээси катары кылып чыгарып берди. Азыр айылдарда ошол жанагы эле үйлөрдө, жанагы эле баздарда жашап калган элдер эч жерде иштебейт. Башка оокаты жок. Кирешеси жок. Мал багып, ошол жер иштетип, эптеп үй бүлөсүн баккан адамдар, мындай частный адвокаттарга кайрылса, алар бери дегенде 20-30 000 сомдон гонорар сурашат. Аны таап бере алышпайт аларчы. Ошол себептен азыр мамлекет кепилденген акысыз юридикалык жардам берүү бул эң керектүү. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү борборунун облустагы кызматкерлери жазык иштери боюнча дагы сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн үстүндө иш алып барат. Мында кайрылгандардын арасында себепсиз күнөөлөнүп, айып тагылгандар да жок эмес. Окуянын анык бышыгын иликтеп, айыпталуучуну актап чыгууда жактоочунун аткарган милдети дагы чоң. Биздин мен үстүмөн балдызым жазган арызды. Биз менен чогуу жашачу балдызым. Эжеси урушуп койсо, мен орто арачага түшкөм, арачанын айына мен ушундайга неме келип түшүп калдым да. Караланып, анан бирок жактоочу менен келинчегимде мен дагы эч кандай күнөөбүз жок, эч кандай неме болгондуктан акталып чыктык, баары жакшы. Милиция кызматкерлери бизге биздин үстүбүздөн үй бүлөлүк зордук зомбулук деп 75-чи берене менен коюп сотко кетирген. Юридикалык жардам албаганда айып салынмак экен, ал айыпты төлөй алганга менде чынында азыр каражатым неме эмес. Кепилдикти биз бербейбиз, аны сот чечет да, биз только мыйзам чегинде иш алып барабыз, мыйзамдуу чечим чыгарганга аракет кылабыз. Чечимди сот чыгарат. Ошол себептен мен айтат элем, кепилдик эч качан берилбейт. Ар бир келген киши көйгөй менен келет да. Ошол ишти деген бекер же болбосо мамлекет талабынан төлөнбөй калат же болгон күндө да мен алдымбы ишимдин аягына чыгарганга аракет кылам да. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүп жаткан жактоочулар мамлекет тарабынан атайын айлык маяна менен камсыздалат. Акысыз деп белгиленгени менен анын сапатынан күмөн саноо таптакыр эле туура эмес дешет мындагылар. Болбосо борбордун жактоочуларынын аткарган ар бир иши көзөмөлдө. Белгилей кетүүчү жагдай аталган борбордун акысыз жардамы баардык жарандарга эле жеткиликтүү эмес. Анын дагы шарттары бар. Бизде атайын кепилдеген юридикалык жардам мыйзамында категория адамдар бар. Ал жерде жана майыптуу болуу бар адамдар,
ал жерде жаш жетелектер, жалгыз бой энелер ушундай категорияга кирген жарандарга биз акысыз жардам беребиз. Ал автоматтык түрдө акысыз жардам беребиз. Келип кайрылгандан күндөн баштап уже арызын кабыл алып туруп, ишти уже баягы адвокаттыкка тапшырып баштап иш жүргүзөбүз да. Анан дагы бир пунктубуз бар. Ал жерде болсо жарандар эң аз эмгек акы өлчөмүнөн 60 эсе ашпаган жарандарга кирешеси. Ошол жарандарга жардам беребиз. Азыркы тапта калк арасында юридикалык жактан сабаттуулукту жогорулатуу дагы талабы турат. Айта кетсек, бир жылдын ичинде мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардамды сурап кайрылган 6000ге жакын облус тургундарына укуктук кеп кеңештер берилип, багыт көрсөтүүлөр болгон. Ал эми квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүүдө анын ичинен жазык иштери боюнча жарандардын 1198 жана жарандык иштер боюнча 500гө чукулу жардам алган. Ошондой эле сандан сапатка өтүү дагы негизгилердин бири болуп, квалификацияланган жактоочуларга аталган борбордо кошумча штаттык бирдиктердин ачылышы дагы күтүлүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Каракол шаары.